Айырмасы өтө чоң. Динди катуу кармануу дегени истикамат дейт. Истикама. Фастахим кама умирт. Куранда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Алла таала өкүм кылган. Алла кандай буйруган болсо, ошондой динге бекем болгон деген. Динге бекем болуу шариаттын талабы, туугандар. Албетте дин инна дина юсрун. Алла берген дин бизге жеңил дин. Мында кыйынчылыгы жок, эч кимди кыйнабайт. Албетте динде аша чабуу деген бар. Аша чапкандан тыюу салат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: халакал мутанаттиун. Халакал мутанаттиун дегени ошол четтен чыккандар кыйрады деген. Четтен чыккандар, аша чапкандар кыйрады деген. Ошон үчүн динде истикамат деген сөз ошол шариаттын буйруктарын аткарасың. Мисалы 5 убакыт намаз окуу милдетибиз. Буга бекем болушубуз керек. 5 убакыт намаз окуган адамды биз фанатизм дебейбиз. Бул адам өзүнүн милдетин аткарып атат. Орозо кармап атат бир айда бир, бул фанатизм эмес. Бул ар ким өзүнүн милдетин аткарды. Хажыга барып атат, милдетин аткарып атат. Умрага барып атат, даватына чыгып атат, Куранын окуп атат, башка амалдарын кылып атат. Бул ар бир адамдын өзүнүн милдети, өзүнүн вазифалары бар. Буларды бекем туруу шариаттын талабы. Буну фанатизм деп айтылбайт. Фанатизм деген эмне дегени? Ал эмне болот? Ал өз оюну бекем кармайт. Ал оюну бекем кармап, ошол оюну далилсиз болсо деле мен турамын дейт. Башкаларды жек көрө баштайт. Башкаларды укпайт. Өзүнүн гана оюну таңуулаганга аракет кылат. Мына ушул фанатизм болот. Ал эми мусулман өзүгө бекем турган болсо, амалдарына бекем болсо, аны фанатизм деп айтылбайт. Ошон үчүн фанатизм деген башка нерсе, истикамат, динге бекем болуу деген башка нерсе, туугандар. Айырмасын билишибиз керек. Демек бир адам өз бир акыйкатты айтсаң деле укпай койсо, уккусу келбесе, далили жок эле бирдекени айтып аткан болсо, кылып аткан болсо, аны түшүндүрсөң түшүнбөсө, мына ушуну фанатизм деп айтылат. Ал эми шариатта бар нерсеге бекем болуп аткарып аткан болсо, ал фанатизм эмес, бул истикамат, динге бекем болуу деген нерсе.